Жетим тоону Садыр Жапаров эч ага эле сатып жиберген, Кытайларга берип жиберген, бул маселе эч ага эле чечилип калыптыр деген сөздөрдүн арты бүгүнкү күндө бул сөздүн арты арылбай келатат да. Деги эле буга кандай жооп берет элең? Сиздин оозуңуздан бир так жооп алалы деди. Эми мен да уктум. Мурдакы министр болуп жүргөн, депутат болуп жүргөн Ишенбай Кадырбеков агабыз айтып, мына Кытайларга бербейиптир, лицензия Кытайлардын колунда турат деп өз оозу менен айтып атканын мен видеодон көрдүм интернеттен. Анан ушу Facebook аркылуу жооп берип койдум кыскача. Эми бүгүн мен толугу менен жооп берейин а кишиге. Ошол жаштарды алдына салып алышып, ушундай бир кызыктар топтор аларды курал кылып колдонуп атат. Жетим тоонун лицензиясы 100% биздин өзүбүздүн мамлекетте турат. Эч кандай эч бир өлкөгө же бир башка бир инвесторго берилген жок. Берилбейт дагы. Жетим тоону иштетсек биз толук өзүбүз иштетебиз. Бир дагы башка мамлекеттин жараны келип кошулбайт. Бардыгында ошо кыргыз мамлекетинин кыргызстандык жарандар иштейт. Баштан аяк 100%. Анан эми жетим тоону биз негизи бүгүнкү күндө экономикалык акыбалыбыз өтө оор. Мына бюджетибизде тартыштык бар билесиздер. Баягы пенсия пособияларды бере албай калат эмки жылы деген экономисттердин дагы прогнозу бар билесиңер. Анан ушундайда биз өзүбүздүн ресурсубузду өзүбүз колдонуп кризистен чыгып кетпесек, эртең мамлекет жок болуп кетебиз. Анан ошол каршы чыгып аткандар чыгып алып айтып атпайбы? Жок, тийбешибиз керек, биз келечек муунга, балдарыбызга, неберелер, чөйрөлөрүбүзгө ташташ керек деп. Эгер эртең мамлекетиң жок болуп кетсе, жетим тооңдун кимге кереги бар анда? Өзүңдүн ресурсуң, мамлекеттин ресурсуң кимге кереги бар? Эгерде мамлекетиң жок болуп кетсе. Ошон үчүн ошону түшүнүш керек. Жетим тоодо ошол балдарыбызга да, небере чөйрөлөрүбүзгө дагы кала тургандай запасы бар. 500 жылга жете тургандай запасы бар анын. Темирдин запасы бар ошол жерде. Дүйнө жүзү боюнча экинчи орунду ээлейт. Мына бизди экономикалык кризистен саздан сууруп чыгып кете турган бирден бир проект ушул. Да, башка проектлерибиз бар. ГЭСтерди салышыбыз керек. Айыл чарба багытында көп иштерди жасашыбыз керек. Андан сырткары ошол эң негизги биздин долбоорубуз ушул, экономикадан чыгып кете турган. Анан муну эми иштеткенде ким иштейт? Иштеткенде ошол эле жакын айлана тегерегиндеги нарындыктар иштейт. 10 000 деген жумуш орну пайда болот. Биз анын сырьёсун эле сатпайбыз, биз ал жерге завод курабыз. Мына завод курабыз деген инвесторлор азыр кезекте турат. Талашып атат бири-биринен. Биз условияларды өзүбүз коюп атабыз аларга. Мына бизге салып бересиң, мамлекеттин эсе карыз кылбайсың, баягы лизинг деп коебуз, салып бергенден кийин. Ошол жерде чыккан сырьё менен кутулабыз, же болбосо сырьёсу менен, же болбосо ошол жерден чыккан жана продукция менен, даяр продукция менен кутулабыз. Бирок бүт баарына өзүбүз ээ болобуз. Биз ошол каталарды кетирбей, кайра кайталабай, мурункулардын кетирген каталасын кайталабай, биз 100% өзүбүз иштетели, 100% өзүбүздүн элдер иштесин, 100% пайдасы өзүбүздүн мамлекетке калсын деп атабыз мына. Садыр мырза, өз оозуңуз менен жооп берип, бүгүн элдин алдындагы кайсы бир маселелерди ачыктап бергениңиз үчүн чоң рахмат.